Мен дайым айтып берем, омат деген бар. Омат. Бүгін қордықтасың, бүгін орчылықтасың, бүгін сен ешкім түшінбей айтады, субханалла. Bir ертең Алла Таала оматты балким саған 40 жашыңда береді, 60 жашыңда береді. Балким балаң себеп береді, балким қызың себеп береді, балким күйеу балаң себеп береді. Оматты білбейсің сен. Бүгін кепедесің, ертең хан сарайда жашың мүмкін. Бүгін көшеде жүресің, ертең субхана жиппенен жүрішің мүмкін. Бұл омат деген ушундай ооп келет адамгачы. Бүгін бар, ертең жоқ. Кыргызча айтканда баягы дөөлөт тоголок мени жалпактап коет го турабы? Сен билбейсиң сен дөөлөттүн качан келеринчи. Ошонун себебинен субханалла, жакшылыкта жаманчылыкта кайра кайтып келет, кайтып келбей койбойт. Bir жолу түртүп кеткен десең, сен 2 жолу түртүлөсүң. Bir жолу тура эмес, 2 жолу сага жөнүндө тура эмес сөз айтылат. Bir жолу текебенсең, сен 2 жолу зулум кылып кетиши мүмкүн сен. Бирок сен 1 жол кечсең, 2 жакшылык келет. 1 жол хадия алсаң, 2 жакшылык келет, субханалла. Кара кандай нерсе. Бул дүйнө ушундай да, өтөр дүйнө, бирок келме кезек, терме тезек деп коет. Бул дүйнө ушундай. Эчтекеден субханалла, сен качып кута албайсың, ошон жакшылык кыл. Оңол өзүңдү оңол. Мен дайым айтам, мен дайым өзүмө деле айтам кебирдечи. Мындай карайм дагы, бир нерсеге айтам, сен бир жериң туура эмес. Сен фасыксың. Издеп отургандан кебирде өзүм кемчилик, деп айтам, субханалла, сен ушул жериң кемчиликтүү, ошону сен Алла сага ушул нерсени берди. Мына ошондой. Кемчиликти өзүнөн издегиле деген. Шариятыбыз ушундай да. Бизге пайгамбарыбыз Азирети Умардын оозу менен айттырып койгон. Эй дейт, силерге эсеп кысап боло электен мурда силер өзүңөрдү эсеп кысап кылып алла деген.